Мен айтып кете турган маселем, ар бир өлкөнүн биринчи милдети бул өз жарандарын коопсуздугу, жер бетинде жүрөбү же аба мейкиндеби, учабы бардык жарандарга коопсуздук шарттарын түзүп берүү зарыл деп эсептейм. Мен өзүм күбө болдум. Биздин өлкө башчыларыбызды, президентибизди, премьер-министрибизди жана расмий мамлекеттик делегацияларыбызды ташыган биринчи борт 93-жылы өндүрүстөн чыккан Ту-154 учак экен. 25 жыл болуптур. Бул бир тойлоо убакыт. Ар бир эле учак мындай мөөнөттө тийиштүү деңгээлде кызмат өтө албайт болуш керек. Мисалга алсак, 16-жылы ушундай эле үлгүдөгү учак кайсыл жылы чыкканын жана ишке берилгенин билбейм. Бирок Кара деңизде кырсыкка учураганы жөнүндө маалымат бар. Баарыбызга маалым болгондой, президентибиз Сооронбай Шарипович керек учурларда эл менен чогуу Ошко, ошондой эле Москвага дагы жалпы каттамдардагы учактар менен учуп жүрөт. А бирок расмий мамлекеттик визит болгондо антип барууга мүмкүн эмес болгондуктан 25 жыл мурун чыккан учакта учууга мажбур. Кошумчалай кетчү нерсе, президентибиз жалгыз учпайт. Ал Кыргыз өлкөсүнүн делегациясынын курамы менен, анын ичинде депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, ошондой эле журналисттер да чогуу учушат. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, жогоруда айтылгандай коопсуздук маселеси кайдыгерликти кечирбейт. Ошол себептен тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырма берип, бул маселеге кайдыгер карабастан тезирээк карап чыгууңузду өтүнөт элем. Бул маселени менин кесиптештерим, урматтуу депутаттар дагы туура кабыл алып колдоп берет болуш керек. Экинчи маселем болсо, мына жакында эле 18-inde биз комитет менен выездной болуп Кара Балтада болдук, Узундада. Ошол жерде аба жөнүндө, абанын тазалыгы жөнүндө сөз болду. Жергиликтүү кеңештин депутаттары келип нааразылыктарын билдиришти. Муну мен айткым келет. Муну менен ЭКТ инспекциянын өкүлдөрүнө маселем бар эле да. Мына ошо жумда эле жылына 36 миллион сом которот экен ЭКТ инспекцияга. Абаны жуткан эл болсо, тиги ЭКТ инспекция ошол акчаны мына 36 миллион. Муну менен мен айтайын дегеним, мынакей бүт Кыргызстан боюнча канча деген акча ЭКТ инспекция которуларын, ошону каяка сарптаарын, ушу ЭКТ инспекцияда мага маалыматын бердирип койсоң суранып кетет элем да, Ашырбек Мойдонович. Чоң рахмат.